турабыз. Студияда Айза Камчыбекова. Саламатсыздарбы. Ушул тапта Индонезияда Конституциялык сот адилеттиги боюнча бүткүл дүйнөлүк конференциянын 5-чи конгресси өтүп жатат. Ага Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев жетектеген кыргыз делегациясы да катышууда. Конгресстин башкы максаты демократиянын, адам укуктарын коргоонун жана укуктун үстөмдүгүндө Конституциялык сот адилеттигин илгерилетүү. Ошондой эле глобалдык маселелер боюнча Конституциялык соттордун ортосундагы диалогко көмөктөшүү болуп саналат. Иш-чарага келген 98 өлкөнүн делегациясынын ичинен 5 мамлекет негизги баяндамачысы болду. Кыргызстандан баяндама жасаган Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев мыйзамды даярдоо жана аларды кабыл алуу процессине токтолуп, мыйзамдардагы жана башка ченемдик укуктук актылардагы карама-каршылыктарды карап чыгууда Конституциялык соттун милдеттерин санап өттү. Особая значимость решений, принимаемых конституционными судами. Мыйзамды даярдоо, аны кабыл алуу жана андан ары ишке ашыруу бул татаал процесс болуп саналат. Албетте, дайыма өнүгүп келе жаткан динамикалуу коомдук мамилелердин чөйрөсүндө мыйзам чыгаруу органдары үчүн идеалдуу мыйзамдарды чыгаруу кыйын маселе. Мыйзам чыгаруу процессинде орун алган укуктук жөнгө салуунун негизги принциптери бузулган учурларды табуу жана оңдоо менен конституциялык соттук чечимдери мыйзамдардагы жана башка ченемдик укуктук актылардагы каршылыктарды четтетет жана аларды конституцияга ылайык келтирүү механизмин ишке киргизет. Көптөгөн өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда өз оюн эркин билдирүү, сөз жана басма сөз эркиндиги конституцияда белгиленген. Мисалы, конституциялык соттун чечимдери коомдо оң да терс да реакцияны жаратат. Юстиция органдарына коомдук ишеним тынымсыз өсүп турат. Ал эми алардын иши жарандык коом тарабынан жалпысынан оң багаланат. Бул кайрылуулардын саны өсүп жаткандыгы менен тастыкталат.